Президент Садыр Жапаров Нарын облусунун Куланак айылында Куланак ГЭСинин курулушунун башталышына мезгил кутусун салып, курулушка старт берди. Мамлекет башчысынын өз сөзүндө бүгүнкү окуя Куланак гидроэлектр станциясынын пайдубалын түптөп курулушун баштоо Нарын облусунун гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын экономикасына, энергетика тармагына пайда алып келе турганын баса белгиледи. ГЭСтин кубаттуулугу 100 мегаватт болот деген мерчемибиз бар. Курулуш бүтүп ГЭС ишке киргенде жылына 450 миллион киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөрү күтүлүүдө. Демек, бул бүтүндөй Нарын облусу электр энергиясы менен толук камсыздалат деген сөз. Садыр Жапаров өлкө жетекчилиги жаңы ГЭСтерди куруу менен мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүгө багыт алып жатканын белгиледи. Адистердин айтымында ГЭСтин курулушу жүрүп жаткан маалда жалпысынан 800дөн 1000 адамга чейин жумуш орун түзүлөт. Ал эми Куланак ГЭСинин курулушу бүткөрүлүп, толук ишке берилгенден кийин 100гө жакын жумушчу туруктуу иш менен камсыз болот. Бүгүндө 435 миллион 196 миң киловатт электроэнергияны вырабатывать этебиз. 3 жылда салабыз. Жалпысы 100 мегаватт. Экинчи каскад 68 мегаватт. А экинчи каскад качан баштайсыздар? Экинчи каскадты азыр проектке бердик. Алар уже Ленгидрога проект. Буну бүт электр анын деле одновременно баштай беребиз. Долбоордун жалпы баасы 124 миллион АКШ долларын түзүп, анын 88 миллион АКШ доллары Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана Евразиялык өнүктүрүү банкы сыяктуу каржы институттары тобу тарабынан насыя катары берилери белгиленген.